представитель правоохранительного органа по работе с подростками Самара Сырбаева. Самара Сырбаева. Саламатсыздар, окуучулар, мектептегилер, бүгүн биз Атайып келдик бул жерге. Анткени бул мектепте өзгөчө бала окуйт. Бул мектепте өзүнүн жүрүм менен эле гана чектелбестен, бул мектепте уникалдуу бала окуйт десем жаңылышпайм. Анткени силердин класстардын арасында Кутманов Баястан деген бала бар. Сенин мектепке келип, бир эле мектепте жакшы окуганың эмес, именно сенин талантыңды, сенин жана пластилинден жасаган көп өнөрлөрүңдү баалап, Атайын Жалал-Абад шаардык ички иштер бөлүмү сени өзгөчө балдарды тандады. Ошон үчүн Жалал-Абад шаардык ички иштер бөлүмү сага сенин ата-энеңе грамота жолдогон, анда окуп кое турган болсом. Награждается ученик 6 Б класса УК лицея Эверест Кутманов Баястан за креативность в создании фигур и образцов из пластилина. Желаем дальнейших творческих успехов и сбывания мечты. Начальник УГД, полковник милиции Кубатбеков Алмаз Нурпазылович. Өзгөчө болуп жүрө бер, талантың өсө бер, сен жакшы окуй бер, биз сени менен сыймыктанабыз. Мугалимдер ушундай сонун балдарды тарбиялап аткан үчүн силерге да ыраазычылык. Ушул жерден катардан да пайдаланып, апасына да ыраазычылык билдиргенбиз. Анда дагы апасы ушундай жашынакай баланы тарбиялагандыгы үчүн Ниязбекова Нургуль Кубанычбековна искренне благодарим вас и выражаем глубокую признательность за воспитание доброжелательного и творческого сына Кутманова Баястана, начальник УВД, полковник милиции Кубатбеков Алмаз Нурпазылович. Бул сенин мамаңа. Азыр 12 жаштамын. 2010 жылы 14 февралда туулгам. Өзүм ушу Жалал-Абадтан эле. Эверест, лицей Эверест мектебинде окуйм. Кээде мультиктеги персонаждар, кээде аскер кызматкерлерин. 2 жыл болду жасаганым. Мультикте мүмкүн бир каарманды, бир персонажды же болбосо бир аскер кызматкерин же жасаганга канча убактың кетет? Эгер мындай кыйыныраак болсо 2,5, эгер мындай жеңил болсо 1 саат. 1 саат. 1 саат. Күйдө кичине пластилин бар эле. Ошодон кичине жасагам. Ошодон баштап жасай берем. Биринчи кандай буюм жасадың? Эмне жасадың? Эң биринчи жасаганда? Куралдарды, автоматтар. Ошондо кийин мультиктеги, анан ушинтип аскерлер. Келечекте ким болгуң келет? Кайсыл кесиптин ээси болгуң келет? Кичинекейимде күрөшкө кызыкчумун. Азыр деле кызыгуу бар. Дагы мындай спецназ болгум келет. Баястан бизде эң мыкты окуучулардын катарын толуктайт. Баса айтып кетчү нерсе бул бир же эки эле сабактан эле өздөштүрбөстөн бул мыкты деңгээлде бардык сабактарында бирдей мыкты деңгээлде өздөштүрүп келет да.